Анткени сен кууп чыгып жаткан бул элдер көз ачыктардын, сыйкырчылардын сөзүн угушат. Сага болсо Кудай Теңириң алардын кылганын кылууга уруксаат берген эмес. Кудай Теңириң сенин элиңден, сенин бир туугандарыңдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккула. Силер Хорепке чогулуп келген күнү өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңирибиздин үнүн мындан ары укпайлы, анын бул улуу отун мындан ары көрбөйлү деп Кудай Теңириңерден өтүнгөндүктөн Теңир мага мындай деди: алардын айткан сөзү жакшы. Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна өзүмдүн сөздөрүмдү салам. Ошондо ал мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет. Менин атымдан сүйлөгөн ошол пайгамбар айткан менин сөздөрүмдү укпаган адамды мен жазалайм. Мен буйрук кылбаганды, менин атымдан сүйлөөгө батынган, башка кудайлардын атынан сүйлөгөн пайгамбарды өлүм жазасына тарткыла. Эгерде ичиңден ал сөздөрдү Теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил. Эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Андан коркпо. 19-бөлүм. Кудай Теңириң сага берип жаткан жердеги элдерди жок кылганда, сен алардын жерлерин ээлеп, алардын шаарларына, үйлөрүнө отурукташканыңда, Кудай Теңириң сага ээлик кылышың үчүн берип жаткан жердин ортосунан 3 шаарды бөлүп кой. Ошол шаарларга барчу жол салып, Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди 3кө бөл. Алар киши өлтүргөн адамдар баш калкалай турган шаарлар болот. Ал шаарларга төмөнкүдөй шартта киши өлтүргөн адамдар качып барып тирүү калышат. Ким мурун кас болбой туруп, өз жакынын кокусунан өлтүрүп алса, ким өз жакыны менен отун кыюуга токойго барып, карагайга шилтеген балтанын башы чыгып кетип, жакынына тийип ал өлүп калса, анда ал киши тирүү калыш үчүн баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барсын. Эгерде ал шаарларга жол алыс болсо, кан кууган адам киши өлтүргөн адамдын артынан кууп жетип, ачууга алдырып аны өлтүрүп койбосун. Анткени ал өлүм жазасына тартылбашы керек, себеби өлтүрүп алган адамына мурун кас болгон эмес. Ошондуктан мен сага 3 шаарды бөлүп кой деп буйрук кылып жатам. Кудай Теңириң сенин ата-бабаларыңа убада кылгандай, сенин жериңди кеңейтип, ата-бабаларыңа убада кылган жерлердин бардыгын колуңа бергенде, өмүрүң өткөнчө Кудай Теңириңди сүйүп, анын жолунда жүрүп, мен бүгүн сага берип жаткан ушул осуяттарды аткарууга аракеттене турган болсоң, анда бул 3 шаарга дагы 3 шаар кошуп ал. Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жерде сенин мойнуңда кан калбас үчүн сенин жериңде айыпсыз адамдардын каны төгүлбөсүн. Ким өз жакынына кас болуп, жашырын барып, атайлап кол салып, аны өлтүрүп, баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барса, анда шаар аксакалдары аны ал шаардан алып келүүгө кишилерин жөнөтүп, аны кан кууган адамдын колуна салып беришсин. Ал өлүм жазасына тартылсын. Ага райым кылба, Ысрайылдан айыпсыздын канын жууп сал, ошондо сага жакшы болот.